Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзек Кожашев дүйнөдө орун алып жаткан жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жаткан окуяларга карата антикризистик чараларды иштеп чыгуу үчүн илимий чөйрө өкүлдөрү менен жолугушту. Кожашев белгилегендей, дүйнөлүк экономикалык кризис системдүү мүнөзгө ээ. Ал бир катар экономикалык жана социалдык тармактарга, мындан тышкары дүйнөлүк экономиканын структурасына, эл аралык экономикалык мамилелердин принциптерине да таасирин тийгизет. Кризис создугуп кетиши ыктымал, бирок дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жок. Учурда министрлер кабинети кризиске каршы чаралардын жыйындысын даярдоодо. Ал топтолгон финансылык ресурстардын көлөмүн кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү келечекте кармап туруу зарылдыгынан келип чыгат. Бул калкты жана бизнести колдоо боюнча жаңы чаралардын ыкмасы болмокчу, деди Кожашев. Өз кезегинде жарандык коомдун жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, тышкы миграция, дары-дармек короо, кредиттик финансы саясаты жаатында ыкчам чараларды көрүүнү сунуштады. Иш чаранын жыйынтыгында кеңешмеде айтылган бардык тийиштүү сунуштар президенттик администрацияга талдап көрүп, кайра иштеп чыгууга жиберилди. Мындан тышкары антикризистик чаралар жакынкы аралыкта социалдык экономикалык чакырыктарга ыкчам чара көрүү боюнча антикризистик комитеттин кеңешмесинде каралышы пландалууда.